Саламатсыздарбы? Эски үлгүдөгү айдоочулук күбөлүктү жаңы үлгүдөгү айдоочулук күбөлүккө алмаштыруу үчүн түндүк тиркемесинен кантип арыз калтырабыз? Ал үчүн түндүк тиркемесине киребиз. Түндүк тиркемесине киргенден кийин төмөн жакта кызматтар бөлүмүн тандайбыз. Кызматтар бөлүмүн тандаганыңыздарда бул жактан кызматтар чыгат. Ал кызматтардын арасынан автотранспорт и вождение деген бөлүмдү тандайбыз. Тандаганыбызда бул жерде бир канча кызматтар чыгат. Айдоочулук күбөлүктү алмаштыруу үчүн жаңы үлгүдөгү күбөлүккө айдоочулук күбөлүгүн алмаштыруу үчүн өтүнмө жөнөтүү деген бөлүмдү тандайбыз. Бөлүмдү тандагандан кийин бул жактан түшүндүрмө чыгат. Төмөн жакка түшөбүз. Барактын төмөн жагына түшкөнүбүздө өтүнмөнү жиберүү деген баскыч бар. Өтүнмөнү жиберүү баскычын басканыбызда бул жактан сиздин айдоочулук күбөлүгүңүздү көрсөтөт. Айдоочулук күбөлүктү көрсөткөндөн кийин андан ары деген баскычты басасыз. Андан ары баскычын басканыңызда айдоочулук күбөлүгүн алмаштыруу үчүн өтүнмө жөнөтүү деген бет ачылат. Ал жерде сиздин байланыш номериңиз, андан кийин айдоочулук күбөлүгүн алуу үчүн уюм деген баскыч турат. Ошол баскычты басасыз дагы бул жактан айдоочулук күбөлүктү алуу үчүн уюмду тандайсыз. Ошол жерден өзүңүзгө жакын болгон, жакын жайгашкан уюмду тандайсыз. Мисалы, бул жерден азыр биз Слюктинский отдел дегенди тандадык. Андан кийин колдонуу максаты деген баскыч турат. Колдонуу максаты деген баскычты басканыңызда бул жерде утеря водительского удостоверения деп турат. Эгерде сиз айдоочулук күбөлүктү жоготуп алган болсоңуз, анда утеря водительского удостоверения деген тандайсыз. Ал эми эски үлгүдөгү айдоочулук күбөлүктү жаңы үлгүдөгү айдоочулук күбөлүккө алмаштыруу үчүн замена водительского удостоверения дегенди тандайсыз. Тандагандан кийин өтүнмөнү жиберүү деген баскычты басасыз. Өтүнмөнү жиберүү деген баскычты басканыңызда сүрөткө коюлуучу талаптар чыгат. Сиз өзүңүздү сүрөткө алып жатканыңызда камерага түз карашыңыз керек. Бетиңизде, мойнуңузда же кийимиңизде чагылуу болбошу керек. Жарык бир калыпта болушу керек. Башкача айтканда, өтө жарык же өтө караңгы жер болбош керек. Арттан келген жарыктан алыс болуш керек. Сүрөт так жана туура тартылышы керек. Ошондой эле сизде баш кийимге жоолук гана уруксат берилет. Эгерде эркек киши болсо баш кийими жок сүрөткө түшүш керек. Ал эми аял киши болсо жоолук менен түшкөнгө уруксат берилет, бирок жоолук жүздү жазбашы керек. Андан кийин ийиндериңиз түз туруш керек. Сүрөткө ушундай талаптар коюлат. Жана сизде көз айнек болбошу керек. Бул жерден андан ары деген баскычты басабыз. Басканда кийинки бет ачылат. Бул жерде дагы сүрөткө коюлуучу талаптар жазылып турат. Башкача айтканда, сүрөткө түшүп атканда бетиңизде, башыңызда же арткы фондо көлөкө болбош керек. Ошондой эле чачыңыз жүзүңүздү жаппашы керек. Көз, мурун жана ээк так көрүнүп туруш керек. Жана айткандай эле көзүңүздө көз айнек болбошу керек же болбосо караңгылатылган көз айнектер болбош керек. Андан ары деген баскычты басасыз дагы. Басканыңызда дагы сүрөткө коюлуучу талаптар чыгат. Бул жерде башкача айтканда көз айнектен башка дагы аксессуарларды колдонбошуңуз керек.
Ушундай эле күч түзүмдөрүнүн формасын кийүүгө болбойт. Ошондуктан жарандык формада сүрөткө түшүшүңүз керек. Андан кийин бул жерден баштоо деген баскычты басасыз. Баштоо деген баскычты басканыңызда өзүңүздү сүрөткө алуу үчүн камера ачылат. Эгерде сиз өзүңүздү сүрөткө алууда кыйынчылык болсо, анда камеранын төмөн жагында, оң тарапта камераны артка айландыруу деген баскыч турат. Ошону бассаңыз, арткы камера иштей баштайт. Сиз башка бирөөнүн жардамында өзүңүздү сүрөткө алдырсаңыз болот. Сүрөткө алгандан кийин ырасталуу күтүлүүдө деген билдирүү чыгып калат. Демек, сиз баардыгын талаптагыдай аткарган болсоңуз, анда айдоочулук күбөлүктүн даярдалып бүтүшүн күтүшүңүз керек. Айдоочулук күбөлүгүңүз даярдалып бүткөндөн кийин сизге берилүү гана күтүлөт.